Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı tuğanlar, biz Arap dilindeki bu Durusul Lugatil Arabiyyeti li gayri natıqina biha attu kitabını okup жатырмыз. Hazır ушunu окууну улантабыз. 3-cü sabakka kelip жеткенбиz. Bu kitaptan birinci және ikinci sabaklarını okuduk. Birinci sabak haza, ikinci sabak zalika деген сөздер жөнүндө болду. Haza, zalika экөө тең араб тилинде исмул ишара, ишара ысымдары деп аталат. Ал эми азыр болсо ад-дарсу ас-салису, 3-cü sabak. 3-cü sabak эмне жөнүндө болмокчу? 3-cü sabak alif lam жөнүндө болмокчу. Okup көрсөк, baytun, bu yerde al-baytu dep turат. Kitabun, al-kitabu, qalamun, al-qalamu, cemalun, al-cemalu. Eң birinci көңүл бура турган нерсе baytun. Ошол эле сөзгө alif lam кирип жатат, al-baytu деп. Alif lam кирген кезде танвин жазылбай калып жатат. Baytunda танвин бар, alif lam кирген кезде танвин жазылбай эле доммасы калды, al-baytu. Baytun al-baytu. Егер байтан болсо анда al-bayta деп фатхасы калат. Байтин болсо al-bayti. Танвини түшүп калат. Бул биринчиси. Экинчиден мааниси жагынан араб тилинде ысымдар белгилүү жана белгисиз болуп экиге бөлүнөт. Мен азыр бул жака баракка жазып койгом. Кененирээк түшүнүш үчүн бул жактан биринчи баштаганыбыз туура болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сөздүн түрлөрү. Сөздүн түрлөрү. Ал-калимату деген сөз. Араб тилинде сөз 3 түргө бөлүнөт. Кандай гана сөз болбосун араб тилинде көзүбүз көргөн, сүйлөгөн, ал ушул 3 түрдөн чыкпайт. Же ысым болот, же фейл болот, же харф болот. Эң биринчи эле ысым дегенибиз эмне? Араб тилиндеги исмун деген сөз. Хуа, бул арабча түшүндүрмөсү, бул кызыл менен кыргызчасын жаздым. Huwa kelimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Arap dilindeki sözün ısım деген türü isim. Bul, ısım деген bul özünde mani var, jana убакытка байланбаган сөздөр. Özünde mani var, jana убакытка байланбаган сөздөр. Мисалы, көп мисалдар: Muhammadun, Makkatu, Kitabun, Hisanun, Hajarun, Haza. Muhammadun деген адамдын аты, Макка деген Мекке, Kitabun китеп, Hisanun ат, Hajarun taş, haza деген бул жана башка ысымдар. Булар баардыгы убакытка байланышы жок. Биз Мухаммадун дегенде адамдын атын түшүнөбүз, бирок ал эч кандай убакытка байланышы жок. Ошондуктан булар ысымдар деп аталат. Убакыт дегенибиз өткөн чак, келер чак, учур чактарга байланышы жок. Ошондуктан булар өзүндө мааниси бар, убакытка байланбагандыгы үчүн ысымдардын түрүнө кирет. Экинчи болсо фи'лун. Экинчи түрү фи'лун. Фи'лун бизче айтканда этиш. Bunu Arapça düşündürmesi kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa iqtaranat bi zaman. Feil деген бул өзүндө маани бар жана убакытка байланган сөздөр. Ысымга эле окшош, бул жер ысымдар убакытка байланбаган, бул убакытка байланган сөздөр. Убакытка дегенибиз өткөн чак, учур чак, келер чакка байланган сөздөр. Мисалы: захаба, язхабу, изхаб. Кетти, кетип жатат, кет. Өткөн чак, учур чак, буйрук этиш, кет. Kataba, yaktubu, uktub. Kataba жазды, yaktubу жазып жатат, uktub жазгын. Демек бул өзүндө мааниси бар, катаба жазуу деген мааниси бар, бирок убакытка байланды. Өткөн чакта жазды, yaktubу азыр жазып жатат, uktub жаз, келер чак. Араб тилинде буйрук этиштер келер чак болот. Демек булар убакытка байланышкан сөздөр, булар фейлдер деп аталат. Үчүнчү түрү болсо харфун. Харфун деген бизче айтканда мүчө. Мына араб тилиндеги түшүндүрмөсү harfun huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi ghayriha. Harf деген түшүндүрүү кыргызчасы harf деген бул өзүндө толук маани болбогон, исим же фейлге кошулган соң маани берген сөздөр. Исим же фейлге кошулуп келген соң маани берет да, булар өзүнчө келсе маани бербейт. Мисалы мин, ила, фи деген харфтар, жана башка харфтар көп. Мин деген дан деген мүчө, илага деген фи ичинде деген мааниде. Булардын азыр ушундай турушунда мааниси бербейт. Булар качан ысым же фейлге сүйлөмдүн арасында келгенде гана маани берет. Мына сүйлөмдүн азыр биз булардын маанисин түшүнөбүз.
Захаба Мухаммадун минал байти илал масджиди. Захаба деген барды же болбосо кетти. Кетти. Мухаммадун деген Мухаммад кетти. Минал байти үйдөн. Мин деген ал байт деген сөзгө кошулуп маани берип жатат. Үйдөн. Иля деген га деген мечитке кошулуп маани берип жатат. Илал масджиди мечитке. Мухаммад үйдөн мечитке кетти. Мухаммад үйдөн минал байти илал масджиди мечитке кетти. Бул ушул сөздүн 3 түргө бөлүнүүсү исм фейл харф. Бул араб тилинин эң негизги нерсеси. Ушуну эске сактап калуу керек. Анткени бунун үстүнө көптөгөн эрежелер ушунун үстүнө куралат. Ошондуктан ушуну билип алуу зарыл. Буну эмнеге айтып кетти десек, мына ысым өз ичинен ма'рифатун накиро деп экиге бөлүнөт. Ма'рифатун накиротун деп. Ма'рифатун деген белгилүү ысымдар, накиро деген белгисиз ысымдар, чектелбеген. Ма'рифа деген белгилүү ысымдар. Араб тилинде ысымдардын баардык түрү накирого кирет. Баардыгы белгисиз ысымдар, бир гана 6 жерде гана ысымдар белгилүү болот. 6-дан башка баардыгы белгисиз. Ошол 6 азыр бул жерде орунда жок экен. Жана биз өтө элекпиз дагы аларды. Биринчи эле асмаул ишара ысымдары. Ишара ысымдарынан биз экөөнү өттүк. Хаза мен залика деген. Ошолор мына ушул асмаул ишарага кирет. Биз толук өтүп элекпиз, асмаул ишара дагы бар. Бирок бир бөлүгүн өттүк, бир азын. Хаза залика деген экөө ушуга кирет. Демек алар ысымдын белгилүү түрүнө кирет. Хаза мен залика. Бунда иншалла алдыда асмаул ишара, исм ишараларды толук өтөбүз, Кудай буйрса. Ал эми ошонун экинчи түрү, белгилүүлөрдүн экинчиси ал-муаррафу би ал деп айтылат араб тилинде. Алиф ламдын кирүүсү менен белгилүү болгон сөздөр. Мисалы китабун, хажарун деген булар белгисиз сөздөр. Кандайдыр бир китеп биз билбейбиз буну. Хажарун деген дагы кандай китеп экенин билбейбиз. Кандай таш экенин билбейбиз. Булар жер бетинде таш көп, жер бетинде китептер көп. Бирок ошого эле башына ал-китаб, ал-хажар деген алиф ламды киргизип койсок, анда бул бетте накиродон бул жакка ма'рифага өтүп кетет. Алиф ламдын кирүүсү менен белгилүү болгон деп белгилүүлөрдүн экинчи түрү ушундай. Азыркы сабагыбыз, бул китептин 3-чү сабагы мына ушул жөнүндө экен. Ысымдардын белгилүү белгиси экиге бөлүнөт. Белгилүүлөр 6 жерде ысым белгилүү болот. Биринчиси асмаул ишара, экинчиси ал-муарраф би ал. Дагы 4-өө бар, иншалла алдыда өтөбүз. Экинчиси ал-муарраф би ал. Кандайдыр бир ысымга алиф ламдын кирүүсү менен ал ысым белгилүү ысымга айланат. Белгилүү ысымга айланат. Азыр болсо китепке кайра кайтабыз. Мынакей бул жерде байтун деген накиро, белгисиз үй. Эми ошого алиф лам кирди, демек ал накиродон ма'рифага белгилүү ысымдарга өтүп кетти. Байтун кандайдыр бир үй, жер бетинде үйлөр көп. Чоң үй, кичине үй, 5 кабат үй, 10 кабат үй, Кыргызстандагы үй, Кытайдагы үй жана башка. Үйлөр көп, биз билбейбиз. Кандайдыр бир үй. Ал-байту деген мен жана менен сүйлөшүп жаткан адамдын эсинде болуп турган, экөө билген бир үй. Мен ал үй жөнүндө айтып бергем ага, же болбосо ал үйдү барып сатып алабыз деп көргөнбүз, жана башка белгилүү үй. Китабун белгисиз китеп, ал-китабу белгилүү китеп. Коламун кандайдыр бир калем. Ал-коламу чектелген белгилүү бир калем. Жамалун белгисиз төө, кандайдыр бир төө. Ал-жамалу белгилүү бир төө. Андан соң окуйбуз, сүйлөмдөрдү окуйбуз. Бул сүйлөм ал-коламу максурун. Ал-коламу максурун. Калем сынык. Бул жерде калем белгилүү сөз. Алиф лам кирип жатат. Мына бул жерде сүрөт турат. Мына ушул калем жөнүндө айтып жатат. Ал-коламу максурун. Калем сынык. Ал-бабу мафтухун. Ал-бабу эшик, мафтухун ачык. Эшик ачык. Белгилүү бир эшик. Мынакей бул эшик жөнүндө айтып жатат. Ал-бабу мафтухун. Эшик ачык. Ал-валаду жалисун. Бала отуручу. Вал-мударрису вакифун. Ва деген жана. Вал-мударрису жана мугалим, вакифун туручу. Булар жалисун вакифун өзү жалисун отурат, вакифун турат деп да которсок болот. Бирок араб тилинде ал отурат, турат деген келер чактагы этишке окшошуп калат. Ошондуктан булар этиш эмес, убакытка тиешеси жок. Ошондуктан булар отуручу, туручу деп которсок жакшыраак болот. Андан соң мына мисалдары. Ал-китабу жадидун.
Al kitabu kitep, jadidun жаңы. Wal qalamu qadimun, жана kalem eski. Qadimun eski. Al himaru sagirun, al himaru eşek, sagirun kichine. Wal hisanu, жана at, kabirun çoң. Al kursiyyu oturguç, maksurun sınık, oturguç sınık. Al mindilu vasihun, yüzarçı kir. Al ma'u baridun, su muzdak. Al qamaru cemilun, ay qoz. Al beytu qaribun, üy jakın. Wal mescidu ba'idun, jana meçit alыс. Al hajaru thaqilun, taş oor. Wal varaku khafifun, jana barak жеңил. Khafifun деген сөздө бул жерде көрүнбөй калыптыр. Al-labanu harrun. Al-labanu süt, harrun ысык. Al-qamisu nazifun. Көйнөк nazifun таза. Көйнөк таза деген сөйлөм. Андан соң тамарин дейт, көнүгүүлөр. Көнүгүүлөр. Икра вактуб мадуб диавахил калимат. Сөздөрдүн акыркы аракеттерин коюп жаз. Сөздөрдүн акыркы аракеттерин коюп жаз. Бул жерде эми танвин, алифлам жок болсо эгер танвин менен жазылат, айтканбыз. Алифлам кирсе танвин чыгып кетет. Масжидун танвин менен айтабыз. Алди кирди, эми танвин чыгып кетет. Ал масжиду. Ал мау, маун. Ал бейту, бабун. Qalamун, al qalamu. Al kalbu, kalbun. Qamisun, waladun. Al hajaru, al waladu. Himarun, al himaru. Al hisanu, hisanun. Экинчи көнүгү икра вактуб. Оку жана жаз. Оку жана жаз. Ал мактабу, алифлам кирди, буну танвин жок айтабыз. Ал мактабу парта, максурун танвин менен айтабыз, алифлам жок. Ал мактабу максурун, парта сынык. Ал мударрису жадидун, мугалим жаңы. Ал комису васихун, ал комису көйнөк, васихун кир. Ал лабану баридун, süt muzdaq. Al mescidu meftuhun, meçit açık. Al hajaru kabirun, taş or. Al labanu baridun, süt muzdaq. Vel ma'u harrun, jana su ısık. Al imamu jalisun, imam oturucu. Vel mudarrisu vaqifun, jana mugallim turucu. Al qamaru ba'idun, ay alыс, ay alыс. Al mindilu nazifun, betarçı, nazifun taza. İmla il faraga fîmâ yâli bivad'il kelimetil münasibeti minel kelimatit tâliyeh. Bu könügüde emne deydi? Келерки сөздөрдөн ылайык келгенин бош жайларга койгула дейт. Бул жерде ал хажару таш дейт. Таш деп эми таш жөнүндө кабар беришибиз керек. Таш кандай болушу мүмкүн? Коозбу же кирби, кандай тандап ушул жерге коебуз. Ал хажару мисалы бул жерде жамилун коос, васихун кир, мафтухун ачык, харун ысык, сакилун оор, хафифун жеңил. Сакил да алабыз. Ал хажару сакилун, таш оор. Ал бабу кайсы сөздү алабыз? Мафтухун, ачык да алабыз. Ал бабу мафтухун. Ал qamaru. Ай кайсы сөздү алабыз? Jamilun. Al qamaru jamilun, ay qoz. Al varaku barak, khafifun жеңил. Barak жеңил. Al mindilu, кандай сөздөр бар экен бул жакта? Wasihun деген, кир деген бар экен. Al mindilu wasihun, жүзарчы кир. Al labanu, бизде бир эле сөз калды, harrun. Al labanu harrun, süt ысык. Андан соң имла ил фарага фима яли бивад'i калимати мунасибатин. Бош орундарды ылайыктуу сөз менен толтур дейт. Бул жерге эми өзүбүз жаттаган сөздөрдү коюшубуз керек. Бул жерде назифун таза деп койгон. Эми биз сүйлөмдүн башындагы сөздү алып келишибиз керек. Эмне таза? Жаттаган сөздөрүбүздү ушул жерлерге коебуз. Көйнөк таза болушу мүмкүн, бет арчы таза болушу мүмкүн, китеп таза болушу мүмкүн, дагы көп нерсе. Андан соң жаңы сөздөр.
El kelimatu el cedidatu. El kelimatu el cedidatu. Жаңы сөздөр. Жаңы сөздөрдү окуй кетсек, биринчи эле ал комару деген ай, жадидун деген жаңы, кодимун эски, васихун деген кир, малзифун деген таза, харрун деген ысык, баридун деген муздак, сагирун деген кичине, кабирун деген чоң, мафтухун деген ачык, максурун деген сынык, сакилун деген оор, хофифун деген жеңил, жамилун деген кооз же болбосо сулуу, вакифун деген туруучу, жалисун деген отуруучу. Мына ушул жерге чейин окуйбуз. Бул жерден баштап кийинки сабагыбызда иншалла Аллах Таала насип кылса ушул жерден баштап окуп баштайбыз. Ошол бүгүнкү сабактын маанилүү нерселери алифлам жөнүндө гана болду. Алифлам эгер кире электе белгиси сөздүн ысымдын белгиси түрүнө кирет. Алифлам кирген соң ысымдын марифа белгилүү деген түрүнө кирип кетет. Жана эгер алифлам кирген кезде танвин жазылбай калат. Алифлам киргенге чейин танвин жазылат. Мына ушулар жөнүндө өттүк. Эртең болсо аль-хуруфу шамсия, аль-хуруфул камария. Камария жана шамсия тамгалары жөнүндө өтөбүз иншалла. Аллах субхана таала насип кылса. Азыр болсо ушул жерден токтоп турайлы. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.